Саламатсыңарбы, окуучулар? Токтогул атындагы номер 1-мектеп гимназиясынын математика мугалими мен Чиналиева Элнура. 7-класстар үчүн алгебра сабагы. Балдар, бүгүнкү сабактагы эрежелер. Ноутбуктарды, планшеттерди, уюлдук телефондорду жана окуу куралдарын колуңарга алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү буруп, кунт коюп угуп, активдүү катышкыла. Мен силерге бүгүн аралыктан сабак өтүүбүздү баштайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи, бүгүн да мен силерге сабактан эң жакшы катышып, билимиңерди өркүндөтүп, жамгырдай жааган 5 деген бааларга татыктуу болушуңарга тилектешмин. Балдар, биз буга чейин бир белгисиздүү сызыктуу теңдемелер, эки белгисиздүү сызыктуу теңдемелер жөнүндө маалымат алганбыз. Анда ушул теңдемелер боюнча мен силерге касиеттерин кайталай кетсем. Эки белгисиздүү теңдемеде бир белгисиздүү теңдемеге тиешелүү болгон касиеттерге. Биринчи, бирдей чыгарылыштарга ээ болгон эки белгисиздүү теңдемелер тең күчтүү болушат. Эки өзгөрмөлүү теңдеменин кошулуучуларын анын бир жагынан экинчи жагына карама-каршы белги менен алып өтүүгө болот. Эки өзгөрмөлүү теңдеменин эки жагын 0дон айырмалуу бир эле санга көбөйтүүгө да болот. Эки өзгөрмөлүү теңдеменин эки жагына бир эле санды кошууга да болот. Балдар, биз касиеттер боюнча кайталап алдык. Бизге төмөндөгүдөй маселе берилди. Эки сандын суммасы 33-кө барабар. Ал эми алардын айырмасы 7 болсо, ушул сандарды тапкыла. Бизге балдар, эки сан тең белгисиз, биринчи санды x деп белгилеп, ал эми экинчи санды y деп белгилеп алалы. Анда бизге x менен y-дин суммасы 33-кө барабар экен. Ал эми x менен y-дин айырмасы 7-ге барабар экен. Бизге балдар төмөндөгүдөй эки белгисиздүү теңдемелер системасы түзүлдү. Бул теманы ушул теңдемени чыгарыш үчүн, балдар, бизге ушул маселени чыгарыш үчүн бизге эки белгисиздүү теңдемелер пайда болду. Бул теңдемени биз чыгарууну үчүн, ал үчүн биз жаңы темага өтүшүбүз керек. Анда бүгүнкү сабактын темасы эки белгисиздүү теңдемелердин системасы деп аталат. Бүгүнкү балдар сабакта силер эки белгисиздүү теңдеменин системалардын анын чыгарылыштары жөнүндө жана кандай жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Эки белгисиздүү теңдемелердин системасы жалпы түрдө системага алынып, a1x кошулган v1y барабар s1, a2x кошулган v2y барабар s2 деп жазылат. Мында x, y өзгөрүлмө же белгисиз сандар. a1, a2, v1, v2, s1, s2 булар турактуу сандар. Белгисиздердин коэффициенттери деп койсок дагы болот, балдар. Аныктама: эки өзгөрмөсү бар теңдемелердин системасынын чыгарылышы деп, системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Балдар, биз бул жерде эки белгисиздүү теңдемелер системасын чыгаруунун бир нече ыкмалары бар. Алар төмөнкүлөр: теңдемелер системасын график аркылуу чыгаруу, теңдемелерди үчөлөп кошуу же кемитүү ыкмасы, коэффициенттерди теңдеп алып
кошуу же кемитүү ыкмасы жана ордуна коюу ыкмасы. Бүгүн балдар биз силер менен ордуна коюу жолу ыкмасын үйрөнөбүз. Ал үчүн биз жогорудагы жанагы түзүлгөн эки белги сүздүү теңдемелер системасына кайрылалы. Мынакей бул жерде көрүп турасыңар, эки сандын суммасы 33-ка барабар, ал эми эки сандын айырмасы 7-ге барабар деген система түзүлгөн. Эми биз ушул өтүлгөн темада ордуна коюу жолу ыкмасы менен чыгарып баштайбыз. Мынакей бул жерден балдар биз бул жерден x'ты y аркылуу туюнтуп алдык. Биринчи теңдемеден x'ты y аркылуу туюнтуп алдык. Эми ушул табылган x'тын маанисин биринчи теңдемедеги x'тын маанисин экинчи теңдемеге алып келип ордуна коебуз. Анда 33 кемитүү y кемитүү y барабар 7 деген теңдеме пайда болду. Эми бул теңдемени чыгарабыз. Муну чыгаруу учурда y-ти таап алышыбыз керек. Мына минус 2y 7 33-тү карама-каршы белги менен алып өтөбүз. Ошондой болгон учурда бизде минус 2y барабар минус 26. Y-ти таап алсак, y-тин мааниси y барабар 13 деген мааниге ээ болду. Анда эмесе балдар, бул жерден биз биринчи эки белгисиз теңдемелер системасынан биринчини биз x'ты y аркылуу туюнтуп алганбыз. Анда эмесе ошол жерге алып барып ордуна коебуз. X барабар 33 кемитүү y. Ушул жерге биз y-тин маанисин көрүп турасыңар, стрелка менен көрсөтүп турат. Y-тин мааниси 13-ке барабар. Ордуна алып барып коебуз. Анда эмесе бизде x барабар 33 кемитүү 13 болуп калды. Анда x'тын мааниси 20-га барабар экен. Бул жерде биз эки белгисиздүү теңдемелер системасын ордуна коюу ыкмасы менен чыгарып, жообу түгөй сандар биринчиси x 20-га барабар, y 13-ге барабар экенин билдик. Анда балдар текшерип көрөлү. 20 менен 13-түн суммасы 33-га барабар, 20 менен 13-түн айырмасы 7-ге барабар. Демек, бул теңдеменин оң жактары менен сол жактары бири-бирине барабар. Анда теңдеменин чыгарылышындагы жооптору x 20-га барабар болот, y 13-ге барабар болот экен. Балдар, биз бүгүн ордуна коюу ыкмасы менен чыгардык. Кийинки сабактарда bunday теңдемелерди башка ыкмалар менен чыгарууда үйрөнөбүз. Көпчүлүк учурда эки белгисиз теңдемелер системаны чыгарып атканда ордуна коюу жолу x-тын же y-тин өзгөрмөлөрдүн коэффициенттери бир болгон учурда чыгаруу ыңгайлуу. Анда эмесе балдар, биз бул темадагы ордуна коюу жолу ыкмасы менен теңдемени чыгардык. Үйгө тапшырма балдар. Бул жердеги ссылканы көрүп турасыңар. Бул жердеги ссылкага кирип, бүгүнкү темалар боюнча мисалдар бар, касиеттер бар, эрежелер бар. Ошону чыгарып, мага жөнөтөсүңөр. Же болбосо ссылка менен кирбесеңер, бул QR код менен кирсеңер да болот. Экөөнүн да тең тапшырмалары бирдей. Саламатта калгыла балдар. Үйдөн баардыгыңар жакшы маанайда тапшырманы аткарып келишиңерге тилектешмин. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.